Дүкөндө Польшадан келген алмаларды көрүп, өзүбүздө алма жокпу деп таң калып калабыз. Эми жакынкы жылдары Кыргызстандын базарларында теги польшалык кыргыз алмаларды тапсак болот. Кыргызстандык агробизнесмендер Польшадан алма алчылардын көчөттөрүн алып келип, алгачкы экспериментти Балыкчы шаарына жакын жерде жүргүзүшүүдө. Бийиктиги 3 метрден ашпаган польшалык жапыз алмалар тиккен жылы эле гүлдөп, 3 жылдан кийин гектарынан 40 тоннага чейин түшүм берет жана түшүмдүүлүгү жыл сайын артат. Менин бизнесим рубрикасынын бүгүнкү чыгарылышы агробизнес тагыраагы багбанчылык темасында olmokçu. Mına bizden tiken alma bak. Şu 4 hektar жерге тик buyursa. Бұл алмаларды гүлдөп кетти. Гүлдөдө да biz 100дөн 170ке чейин гүл санадык да бир бактан. Анан мунун технологиясы боюнча 3 жыл мунун гүлдөтпөй турушубуз керек да. Анткени бул өзүнө-өзү жетилип, дагы буша эмесине келген эмесине чейин алып барышыбыз керек экен. Жапыз бойлуу болот, бирок биз аянттан үнөмдөп атабыз. Биз өзүбүз местныйлерди тиккенде 6-7 метрден тигебиз да. Көчөт азыраак кетет. Бул жерде биз алып келген көчөт 9000 алма бар азыр. Ушул жерде 4 гектар 9000 алма, 1000 черешня, 4000 карагат, анан 2000 малина бар да. Бул да бүт бар Польшадан келген, тандап алганбыз. Кыргызстанга ошо агробизнестин өтө кирешелүү түрүн сиңириш, элге сиңириш, жайылтыш болду да. Иликтеп келгенибизде ошол жапыз бойлуу көчөттөрдү өстүрүп, түшүм алганда эң кирешелүү багыт ушул экен. Бул биринчиден. Экинчиден, бул бизнести элге сиңириштин дагы келечеги кенен экен. Анткени тамчылатып сугармай ыкмасын пайдалана келгенде бизде көп жерлерди өздөштүрсө болот экен. Бүгүнкү күндө таптакыр, бүгүнкү чейин таптакыр пайдаланылбаган жерлерди дагы тоо боорлорун ошо скважина менен суу чыгарып, тамчылатып сугарып ыкмасы менен Кыргызстанды бүтүндөй бакка айландырыш мүмкүнчүлүк бар экен. Бизнестин башаты сапаттуу көчөттөн башталат экен. Ошондуктан бүт Европаны кыдырып чыктык биз. Ошол Италия, Германия, Польша салыштыра келгенде Европанын аба ырайы бизге айырмасы чоң да. Ошонун арасынан бизге ошо кышында 30-35 градус суук боло турган, кышында калың кар түшкөн региондон көчөт издедик. Анткени бизде суук болот да, ошо кыштай турган болуш керек көчөт биздечи. Ошондо Польшадан бир ошондой жерди, регионду таап туруп, тажрыйбалуу, сертификаты бар, вирустары жок көчөт өстүргөн ферманы таап туруп, ошолор менен сүйлөшүп алып келдик бул жерге. Көчөттү алып келгенде жана партнерлорубуз дедик, Польшадан тандабадыкпы, өздөрү да келип кетишти аларчы. Келип консультацияларын берип, өздөрүнө да жакты да бул. Анан алардан сурасам, силердики алмаңар буюрса польский эмес эле кыргызский болуп калат го деп тамашалап атышат да. Анан эмнеге десек, силерде күн көп экен дейт. Күн көп, бул алма жакшыраак эметет дейт да, кабыл алат. Ошон үчүн силердики башкачараак болушу мүмкүн дейт да. Анан бул таштагыраак жерге тиккенибиз дагы бул таштын да бир пайдасы бар экен да. Күндүз бул ысыкты тартып алып, түнкүсүн жылуулук берип турат да, бул жылуулукту сүйөт да. Тигүү технологиясын ошо Польшадан барганда үйрөнүп келгенбиз да. Эң биринчи бул көчөттөрдү тандап алуудан мурун биз жерди подбирать эттик. Жерди подбирать этип, жерди химиялык элементтердин составы кандай деп биз институт земледелия почвоведенияга бердик. Анализге алып барып бердик. Барган учурда алар анализ чыгарып берди. Азот, фосфоруңар бар экен, только калийиңер азыраак экен деди да. Калий жок деди. Биз ал удобренияда калдык. Диамофоска деп, анда 3 элемент бар. Анан микро-макро элементтер бар, ошолорду алдык да. Көчөттү тиги ыкмасы бул көчөттү алып келгенде бул холодильникте турду да. Анан маал менен алып келип туруп, бизде күн ысып кетет эмеспи бат. Көчөттөрдү бул лункарез менен каздык, чөйчөктөнү даярдап алдык да. Андан кийин 200 граммдан жана диамофоска дедим, ошону салып, үстүнөн кайра топурак менен жаап, анан көчөттү отургуздук. Анда бир сия көргөзүп кетем, тамчылатуу ыкмасы менен сугарып атабыз. Тамчылатып сугаруунун ыкмасы бул сууну пайдаланууда, үнөмдөөдө. Анан жана электр энергиясы азыр билесиздер өзүңүздөр бирде болуп, бирде болбой жогорулап да кетип атпайбы?
Ошон үчүн биз бассейн да куруп алганбыз. Запасда бассейн менен сугарабыз да. Ушул тапта бассейнде 140 куб суу бар. 2 контейнерди ортосунан кесип жасаганбыз. Анын үстүнө бассейндин болгон бир чети бул жылуу суу менен барат да, муздак суу барбайт көчөттөргө. Анан ошон үчүн бул бассейнде сууда жылып калат, көчөттөргө баргычакты. Анан бул бассейнде магистральный трубасы бул жерден ачып туруп сууну кое беребиз. Капельный дегенибиз ушулда мындан регулировка кылабыз. Мындайда агызсак болот, анан көбүнчө сууну экономдогонго мындай регулировка кылып коебуз. Сабактары да гүлдөп калганда минтип кетет да. Мынаны койсоң азыр ичке да. Көрсөң бир гүл, канча гүл бар, Бул басып калат экен да. О, бир чыккан жериндечи санасаң 5тен өйдө да. 5тен 8ге чейин бул бирөөнү мондарында. Буну гүлдөгөндө жана коллегам айтты, бир көчөттө биз 170ге чейин гүл эсептедик да. Анан мына бир жерде карасаң 5тен алма. 5тен алма. Анан эми азыр быйыл эгер мынаны биз үзбөсөк, ичке да. Мындайлар. Мындай көтөрө албай калат. Ошон үчүн негизинен биз мына өзөгүндөгү гүлдөрдү бир аз калтырдык, ооз тийип даамтатып көрөлү өзүбүз депчи. Келген кеткенге ооз тийдирели депчи. Калган гүлдөрдүн мына бул көчөт бир аз кеч гүлдөдү. Көрдүңөрбү? Бул ошо ташып келе жатканда муздаткычка жакын туруп стресс алган көчөт болуш керек, бир аз кеч көктөп, кечирээк гүлдөдү. Негизи массовый түрдө уже мөмө байлап калды. Бул 3-жыл түшүм берип туруп, 4-жыл дегенде өзүн өзү актайт. Канчалык каражат кеткен болсо да, 4-жыл актайт экен дагы. Анан 20 жыл өмүр сүрдү. Качан түшүмдүүлүгү жанакы геометриялык прогрессия боюнча өсүп барып туруп, анан кайра картайып, кайра 40 тоннага түшкөндө, анан бул көчөттөрдү кайра жаңылаш керек. Барын 22-25 жылда биз жаңыланыш керек. Бирок 4 жылда өзүн актайт. Калган 18-20 жыл ошо бактык күнүгүлөрүнө багат деп айтсак болот. Жанагы орусчасы айтканда интенсивное садоводство деген ушул да. Бул биздики местныйлар 1 жыл түшүм берип, кийинки жыл эс алат, бул жок. Геометрик прогрессия менен кете жогорулап кетет түшүмдүүлүгү. Польшадалардын айтканы боюнча 3 жылдан кийин, буюрса 3 жылдан кийин биз 1 гектардан 40 тоннадан ашык түшүм алышыбыз керек да. Бул андан ары мындай геометрический прогрессия менен кетет экен, жогорулап. Жыл өткөн сайын мунун түшүмдүүлүгү жогорулат экен. Бул өзүнүн мекенинде бул алмалардан 120дан 160 тоннага чейин алышат экен да 1 гектардан. Анан биз дагы ошо өзүбүзгө да ушу технологияны колдонолу деп ушуну колдонуп атабыз да азыр. Сугарып атпайсызбы? Жок, ортодогуларчы. Азыр мына жерде бүт дагы чөпкө бастырып алабыз да. Карап туруш керек экен да, көп убакыт кетет экен. Бирок жана түшүмдүүлүктөн утасың да. Биздикинде тигип коюп эле сугарып коесуң болду, отоосун деле карабайбыз го биз. Бул жерде жана отоону алып атканыбыз, мунун тамыры деле көп алыс кетпейт. Мунун тамыры. Анан бул отоолорду обязательно ашыбыз керек да, анткени бул жерде азык заттарды булар кошо талашат да. Ошон үчүн бул калтырбай ушунун баарын отоп чыгабыз да, эми отоп атабыз. Мына жерде көчөттүн арасы таптаза болуп турат. Ушундай болуш керек. Бул жерде чөп да, башка да эч нерсе өспөш керек. Таза туруш керек. Анан кийин бизде бүгүнкү күнгө проблема бул көчөттөрдүн арасындагы чөптөрдү биз техниканын жардамы менен аткара албай атабыз. Ошон үчүн мына буюрса эмки жумаларда барып туруп биз Европадан ошол мындай машинаны алып келген атабыз. Ошо көчөттөрдүн арасындагы эмелерди тытып, отоп кете турган машина алып келген атабыз. Бул жерде бүт иштердин баардыгын 100% механизациялаштырыш керек экен. Кол күчү менен болгондо буга жетиш кыйын экен. Эми азыр бак типкендер көп. Аябай ошо Европадан келген көчөттөр көп экен. Элдер бак тигип атышат. Бирок бир топ кемчиликтер бар экенин байкадык. Мисалы үчүн, ошон үчүн биз биринчи көчөттүн өзүн сыноого коелу деп чечтик. Биринчи жылда биз бир да көчөт саткан жокпуз. Сатыштан мурда, башка бирөөлөргө тигип бериштен мурда өзүбүз башыбыздан өткөрөлү деп чечтик. Кандай жумуш процессинде
бардыгы ортого чыгат да, кандай проблемалар, кандай көйгөйлөр, кандай машиналар керек, кандай механизмдер керек, кантип ишти уюштуруш керек дегендейчи. Ошондуктан биз быйыл мына ошо тажрыйбаны топтоп атабыз. Канча чыгым кетет, анын калькуляциясы толук акырына чейин чыга элек. Мисалы үчүн 1 гектар жерге бак тигиш үчүн канча акча каражаты керек экен, буларды эсептеп чыгарабыз акырына чыкканга чейин. Биз өзүбүздүн башыбыздан өткөргөн тажрыйбаны аккумулировать этип туруп, анан кийин бирөөлөргө кеңеш айтсак болот деген программа менен иштеп атабыз да. Алма бул дүйнө жүзүндө жакшы сатылган продукция экен да. Мунун базары жакшы. Ошондуктан аны сата турган жерлерде белгилүү. Биздин белгилүү бир тажрыйбабыз бар, ошон үчүн алманы тандадык. Биздин ишке бажы биримден эч кандай тиешеси жок, ысык суугу жок. Биз бүтүн дүйнөнү көздөп иштеп атабыз. Биз тар дүйнө менен, мисалы үчүн бажы биримдиги деген чек ара менен чектелип көздөбөйбүз. Мен ал бажы биримдигин жашап кетеби, жашап кетпей, ал белгисиз нерсе. Биз ошондуктан муну биз каяктан келсе сата беребиз, айырмасы жок. Албетте алардын артыкчылыгы болсо, ал базарда пайдаланабыз, бирок ал менен чектелип калбайбыз. Эгер бажы биримдиги биздиген ыңгайлуулук жаратса, кабыл алабыз, болбосо биз аны кабыл албайбыз. Ага биз мындай аны көздөп, ага ылайыкташтырып жашабайбыз. Биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды көздөп жашайбыз. Бизнес, агробизнес болсун, башка бизнес болсун, эркиндикти сүйөт. Жолдор ачык болуш керек, мамиле ачык болуш керек, чек ара болбош керек, тоскоол болбош керек. Биз ошондой келечек болот. Биздин келечегибиз ошондой. Биздин эркин өлкөбүз, эркин иш тута билишибиз керек. Биздин системабызда ошондой болуш керек деген максат менен ошого расчет алып туруп иштеп атабыз биз. Бул жерде деген илгери арпа бед айдалган. Ошондо бир 3 тонна, 4 тонна эле арпа алынса керек көппү дегенде. Анан азыркы эмес, мындан болсо түшүмү жакшыраак болуп атат да, бул элге пайдалуу. Анан бул биз тигип бүткөндөн кийин да кардарлар келип атат, үйрөткүлө деп атат. Бизге дагы ушундай кылалы, каражат чогулталы дейт, жардам бергиле дейт, тигип бергиле дейт. Жайылтса болчу да экен да. Мамлекет ар бир үй бүлөдөн куралат дегендей, ошонун сыңарындай биз ар бир алакандай жер болсо да өздөштүрүп берсек, анан кийин ошол ички дүң продукция, айыл чарбасынан алынган ички дүң продукциянын үлүшү өсө берет. Элдин 3төн 2си айылда жашайт. Эгерде 3төн 2 элдин айылда колунда ушундай бизнес болсо, кирешелүү бизнес болсо, бул деген сөз, демек кирешенин да 3төн 2си ошол айылдан чыгат деген сөз да, туурабы? Кандай айтканда деле баарыбыздын тамырыбыз айылда. Айылдан шаарга деле айылдан барат. Эттен баштап бүт мөмө жемиш бардыгы айылдан барат. Эгерде айылдагы тыл жакшы болсо, айылдагы ата-энең, айылдагы бир туугандарың тың жашаса, демек сенин шаардагы дасторконуң дагы бай болот. Ошондуктан биз айтам го, айыл чарбасын оңобой туруп, түзөбөй туруп, таянбай туруп, экономиканы эч кандай жылдыра албайбыз. Алды сатты менен, башка менен болбойт. Өндүрүш бул. Айыл чарба өндүрүшүн жөнгө салыш керек.